жүрөк кан тамыр ооруларынын, мисалы стенокардия, кан басымы, муун оорулары, артриттердин түрлөрү, ревматоидный артрит, же болбосо инсульттан кийин парез, тонус болуп турган мезгилде, ошондой эле астма оорулары сиздерде бар болсо, буларга реабилитация болуучу жер бул деңиз деңгээлинен төмөн турган жерлер. Мисалы үчүн Кыргызстанды алсак, түндүк жактарыбыз, мисалы үчүн Бишкек, Чүй өрөөнү, Ысык көл салыштырсак, Нарын мисалы 1,5–2 миң метр бийиктикте турса, Бишкек, Ысык көл 700–800 метр бийиктикте турушат. Негизи Кыргызстан бул бийик мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Ал эми башка мамлекеттер менен салыштырсак, мисалы үчүн ошол эле деңизи бар Анталия, Турция бул 40 метр бийиктикте турат. Ошол эле Бодрум, Мармарис дегендер 40–50, ашып барса 60 метр бийиктикте турат. Айтылган оорулардын көбү метеозависимый деп коет. Демек, аба ырайы жана жердин турушу бийиктикте турганы бул абдан ал адамдар үчүн абдан оор келет. Ошондуктан реабилитация үчүн ушундай деңиз деңгээлинен төмөн турган жерлерге барып эс алсаңыз, лечение алсаңыз абдан сонун болот.